Саламатсыздар урматтуу окуучулар. 8 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Балдар, буга чейин биз силер менен сан барабарсыздыктардын системасын чыгарып үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүн биз силер менен жаңы тема менен таанышабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы санды модулду камтыган теңдемелер жана барабарсыздыктар. Бүгүн балдар биз сабакта эмнелерди кылабыз? Бүгүн биз силер менен санды модулун кайталайбыз. Белгисиз модул белгисинин астында турган теңдемелерди чыгарабыз. Белгисиз модул белгисинин астында турган барабарсыздыктарды чыгарганды үйрөнөбүз. Балдар, биз силер менен санды модулун 6 класста үйрөнгөнбүз. Эсиңерде барбы? Санды модулу деп эмнени айтабыз? Келели анда бир сыйра кайталап алалы. Санды модулун билүү үчүн анда биринчиден А чекити менен Б чекитин сүрөттөйлү. Ал үчүн мен координаталык түз сызыкта 0-дун оң жагында оң сандарды, сол жагына терс сандарды жайгаштырдым. Байкап көргүлөчү. Анын координатасы 5 болгондуктан координаталык түз сызыкта 5 координатасында А чекити, ал эми -3тө Б чекити жайгашкан. Мынакей балдар, мен геометриялык сүрөттөлүшүндө Б чекитинин координатасы -3 болот экен, ал эми А чекитинин координатасы 5 экен. Б чекитинин эсептөөнүн 0 башталышынан болгон аралыгы 3 бирдик кесиндиге барабар экен. Байкадыңарбы балдар? 0-дон Бга чейинки аралык 3 бирдик кесиндиге барабар. Мына ушул А санынын модулу деп координаталар башталышынан А чекитине чейинки аралыкты айтабыз. Мына балдар, санды модулу бул бирдик кесиндилер. А бирдик кесиндилер дайыма оң болуш керек. Демек, 0-дон Бга чейинки аралык 3 бирдик болгондуктан 3 саны -3 санынын модулу деп аталат. Башкача айтканда, бирдик кесиндилердин саны 3 болгондуктан, демек -3түн модулу 3кө барабар экен. Же 0-дон Бга чейинки аралык 3кө барабар экен деп айтабыз. Байкап атасыңар балдар, -3түн модулу 3кө барабар деп жазып алдым. Андан ары дагы карап көрөлү балдар. А чекитинин координатасы 5 болгондуктан 0-дон 5ке чейинки аралык 5 бирдик экен. Карагылачы балдар, 5 бирдик кесиндилерден турат. Демек, бул жерде 5 санынын модулу 5ке барабар. Анткени А чекити эсептөөнүн башталышынан 5 бирдик негизинчелик аралыкта турат экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек, 5тин модулу 5ке барабар экен. Себеби 0-дон Бга чейинки аралык 3 бирдик, ал эми 0-дон Ага чейинки аралык 5 бирдик болгондуктан -3түн модулу 3, 5тин модулу 5ке барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? А санынын модулу деп координаталар башталышынан А чекитине чейинки аралык, башкача айтканда, бирдик кесиндилер менен туюнтулат экен. А бирдик кесиндилер дайыма оң сан болуш керек экен. Анда балдар, келгиле сандын модулу кандай болоорун көрөлү. Оң сандын модулу. Мен силерге жашоо турмушу менен байланыштырып кетейин балдар. Атчан үйүнө баратат дейли. Бул атчандын үйүнө чейинки аралык 8 километр болсун. Анда атчан канча аралыкты басат дегенди карайлы. Геометриялык сүрөттөлүштөн карай турган болсом, 0-дон 8ге чейинки аралык 8 бирдик. Байкадыңарбы балдар? Демек, атчан оңду көздөй кетип баратат үйүнө. Анда +8 экен координатасы. Байкадыңарбы балдар? Демек, 8дин модулу 8 бирдик болгондуктан 8дин модулу 8ке барабар. Демек, оң сандын модулу сандын өзүнө барабар экен. Көрдүңөр балдар, мен дагы карап көрөлү. 0-дун модулу. Мисалы, кыз обруч ойноп атат балдар. Обруч ойногондо ордубуздан жылбайбыз. Демек, геометриялык сүрөттөлүшүн карай турган болсом 0. Мисалы, 0. 0 эч кандай аралык бирдик кесинди жок болгондуктан 0-дун модулу 0го эле барабар экен. Байкадыңарбы балдар? Демек, 0-дун модулу 0го барабар экен. Анда дагы сандын модулун табууга мүмкүн экен, терс сандын модулун. Эгерде b -7,8 мен координатасын берип атам балдар, геометриялык сүрөттөлүшү менен кошолуу дагы мен жашоо турмушубуздан деле мисал келтирейин. Мисалы, окуучу мектепке үйүнөн чыгып солду көздөй 7,8 километр аралыкты жүрсүн. Демек, солду көздөй болгондо мен геометриялык сүрөттөлүштөн 0-дун сол жагында терс сандар жайланышаарын билем. Бирок биз жашоо турмушубузда терс сандарды пайдаланып -7,8 километр деп айтпайбыз да. Демек, сол жакты көздөй 7,8 километр жүрөт экен окуучу мектепке баруу үчүн. Демек, ал 7,8 километрди гана жүрдү солду көздөй. Анда
б'нын координатасы -7,8 болсо, -7,8 модулун алабыз. -7,8 модулу 7,8 барабар. Демек терс сандын модулу ага карама каршы санга барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Сандын модулун табууда биз оң сандын модулу сандын өзүнө барабар экен. Нөлдүн модулу 0го барабар. Терс сандын модулу ага карама каршы санга барабар экендигин 6-класстарда өткөнбүз. Келгиле дагы бир мисал келтирейин жашоо турмушубузда. Эгерде бир эле машинанын үйдөн чыксын, ал машиналар бирөө батышты көздөй, бирөө чыгышты көздөй барсын, 60 км. Экөө тең бирдей аралыкты жүрөт. Каралачы балдар, эгерде батышты көздөй бараткан машина нолдун сол жагында жайланышкан -60 көрсөтсө, ал эми чыгышты бараткан жүк ташуучу машинабызда 60 км жүрүп атат. Көрдүңөрбү балдар? Демек ал дагы нолдун оң жагында жайланышкан 60 бирдикке барат экен. Анда 60 км аралыкта басса, 0дон -60ка чейинки аралык -60тын модулу болот, ал эми 0дон 60ка чейин бирдик бул 60 болот. Демек -60тын модулу деле 60, модулу 60тын дагы модулу 60ка барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? -60тын модулу 60ка барабар, 60тын модулу 60ка барабар экен. Демек, карама каршы сандын модулдары барабар болот экен. Байкагылачы балдар? -60 менен 60 бири-бирине карама каршы сандар, алардын модулдары бири-бирине барабар экен. Себеби бир эле машина бир эле жерден чыгып, бирөө чыгышты карай, бирөө батышты карай жөнөдү. Алар бирдей эле 60 км жүргөндүктөн алардын модулдары бири-бирине барабар болду. Анда балдар, сандын модулунун аныктамасы боюнча модул ичинде ага барабар болуш үчүн анда 0дон чоң же барабар болушу керек экен. А эгер модулдун ичиндеги ага барабар болуш үчүн анда 0дон кичине болуш керек экен. Жалпысынан кыскача формуланы жаза турган болсом, модул ичинде белгисиз болсо, анда барабар болот экен эгерде 0дон чоң же барабар болсо. Ага барабар болот экен эгерде 0дон кичине болсо. Мына ушул шарттарды пайдаланып, бүгүн биз силер менен белгисизи модул белгисинин астында турган теңдемелерди чыгарабыз. Балдар, мына ушул шартты пайдаланып, келе төмөнкүдөй теңдемени чыгарып көрөлү. Модул ичинде x барабар 8ке. Мына ушул теңдемени чыгаруу үчүн мен силер менен азыркы учурду пайдаланайын, модулдун аныктамасын. Балдар, демек белгисиз модул ичинде болсо, анда эки шартты карайт экенбиз. 0дон чоң же барабар жана 0дон кичине барабар, кичине учурун. Анда келе биринчи учурда 0дон чоң же барабар болгон учурун карайлы. Эгерде x 0дон чоң же барабар болсо, анда x-ка барабар экендигин көрүп турасыңар. Демек, модул ичинде x-ка барабар болсо, анда x 8ке барабар экен. Анда экинчи учурун карап көрөлүчү. Экинчи учуру x 0дон кичине. Эгерде балдар x 0дон кичине болсо, анда ал -x-ка барабар экен. Көрдүңөрбү? Анда -x болсо, -x барабар 8ке барабар экен. X'ты табалчы балдар. -x барабар 8 деген теңдемени чыгарыш үчүн x'ты табуу керек. Анда барабардыктын эки жагын тең -1ге көбөйтүп жиберейин. -x'ты -1ге көбөйтсөм x, ал эми 8ди -1ге көбөйтсөм -8 болду. Көрдүңөрбү балдар? Модул ичинде x барабар 8 деген теңдемебиз эки тамырга ээ болду. X барабар 8, качан гана x 0дон чоң барабар болгондо, демек тамыры 8ке барабар экен. Эгерде тамырыбыз 0дон кичине болгондо, x-убуз -8ге барабар экен. Мен силерге бир нече ыкмасын көрсөтөйүн. Мына азыр биз модулдун аныктамасы боюнча чыгарып алдык. Эми ушуну биз системага салып да чыгарсак болот. Балдар, карап көрүлөчү. Модул ичинде x барабар 8 болгондо, эки учурду система менен жазып көрөйүн. Биринчи системабыз x 0дон чоң же барабар болгондо, x 8ке эле барабар экен. Ал эми экинчи учурунда x 0дон кичине болгондо, -x-убуз 8ге барабар экен. Келин анда ушул системаны чыгарып көрөлү. X 0дон чоң же барабар болгон учурда геометриялык сүрөттөлүшүн карай турган болсом, 0 чекити кирет. 0дон чоң же барабар болгондуктан плюс чексизге чейинки аралыкты алам. Демек 0ду камтыган 0дон плюс чексизге чейинки аралыкта 8 деген чекит жатат. Демек 8 тиешелүү 0 чекити камтыган 0дон плюс чексизге чейинки аралыкта. Келе экинчи учурун карап көрөлү. X 0дон кичине. Демек -x 8ге барабар. Анда -x 8 болгон теңдемени чыгарып көрсөк, -1ге көбөйтүп жиберем. Анда x-убуз барабар экен -8ге.
Келе геометриялык сүрөттөлүшүн карап көрөлү. X кичине 0 болуп атат. Демек чекит кирбейт. Минус X'ке чейинки аралык экен. Көрдүңөрбү балдар? Анда минус 8 ушул аралыкта жатабы? Минус X'тен 0 чейинки аралыкта. Чын эле жатат экен. Демек минус 8 тиешелүү экен минус X'тен 0 чейинки аралыкта. Демек балдар, биз анда теңдеменин биринчи тамыры 8, экинчи тамыры минус 8ге барабар экен. Келе мына эки ыкман менен тең чыгарып көрсөм, менде жыйынтыгында эки тамыр пайда болду. Биринчи тамыры 8, экинчи тамыры минус 8. Анда балдар теңдемени дайыма текшерүү керек, текшерип көрөлү. 8дин модулу 8ге барабар. Демек минус 8дин модулу 8ге барабар. Чын эле 8 менен 8 туура барабардыкка алгандыктан теңдеменин тамырлары биринчи тамыры 8, экинчи тамыры минус 8 болот экен. Мына көрдүңөрбү балдар? Ушундай эки ыкманын бир эле ыкмасы менен да чыгарсак болот. Анда кийинки теңдемени карап көрөлү. Бул теңдемени чыгаралы балдар. X плюс 3 модул ичинде барабар 3кө экен. Анда мен эки учурун карайм. Биринчисинде көрдүңөрбү балдар? Мен система менен чыгарып атам. X плюс 3 модулдун ичиндеги туюнтма 0дон чоң же барабар болгондо X плюс 3 3кө барабар экен. Анда бул системаны чыгарайын. Барабардыктын оң жагына плюс 3тү карама каршы белгиси менен алып өтөйүн. Анда x чоң же барабар минус 3 болду. Ал эми экинчи теңдемесине x барабар 3 минус 3 болду. Мынакей балдар, 3төн 3тү алсам 0, x-ыбыз 0го барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? X чоң же барабар минус 3 болгондо x-ыбыз 0го барабар экен. Ушул системаны чыгарып көрөлү. Минус 3 чекити кирет. Демек камтылат. Минус 3тү камтыган минус 3төн плюс X'ке чейинки аралыкта 0 чекити тиешелүү экен. Келе экинчи учурун карайын. X плюс 3 кичине 0дон. Демек кичине 0дон болгондо X плюс 3 туюнтмабыз терс минус болот экен. Анда минус X плюс 3 барабар 3кө. Келе ушул системаны чыгарып көрөлү. Демек барабардыктын оң жагына плюс 3тү алып өтсөм, X кичине минус 3 болот экен. Ал эми минус 1ге көбөйтүп жиберсем, x плюс 3 барабар экен минус 3кө. Мынакей балдар, теңдемелер системасын чыгарып атканда плюс 3 карама каршы белги менен өткөндө минус 3 болуп өттү. Минус 3тү минус 3кө кошкондо минус 6 болот. Анда x кичине минус 3 болгондо аралыкты карай турган болсо, чекит кирбейт экен, минус 3 камтылбайт экен, көрдүңөрбү? Анда кичине болгондо минус X'ке чейинки аралыкты карайбыз. Ушул аралыкка минус 6 чекити киреби? Кирет экен. Көрдүңөрбү балдар? Минус X'тен минус 3кө чейинки аралыкта минус 6 тиешелүү экен. Анда ушул эки чыгарылыш берилген теңдеменин тамыры болуп алат экен. Анда x1 0, x2 минус 6га барабар экен. Келе текшерип көрөбүз. 0го 3тү кошсок 3, 3түн модулу 3кө барабар. Демек 3 менен 3 барабар болгондуктан теңдемени туура барабарга айландыргандыктан теңдеменин тамыры болуп алат. Минус 6-ны коюп көрөлү. Минус 6-ны 3кө кошсок минус 3. Анда минус 3түн модулу 3кө барабар, 3 менен 3 барабар болгондуктан, көрдүңөрбү? Теңдеменин тамыры теңдемени туура барабарга айландырганда гана теңдеменин тамыры болуп алат. Демек жообу биринчи тамырыбыз 0, экинчи тамырыбыз минус 6га барабар экен. Мына балдар, биз силер менен теңдемелерди чыгардык. Биз теңдемелердин белгисиздерди таап атканда эки учурун карайт экенбиз. Биринчи учуру 0дон чоң же барабар болгондо, экинчи учуру 0дон кичине болгон учурда. Көрдүңөрбү балдар, биз силер менен теңдемелерди чыгардык. Эми балдар, белгисизи модул белгисинин астында турган барабарсыздыктарды чыгарып көрөлү. Демек модул ичинде x кичине же барабар a болсун дейли. A 0дон чоң, башкача айтканда оң сан экен. Бул учурда кантип чыгарабыз? Бул барабарсыздыкты 0 чекитинен A'дан чоң эмес аралыкта жайланышкан x чекиттеринин бардыгы, башкача айтканда кесиндинин чекиттери, минус A'дан A'га чейинки кесиндинин чекиттери канааттандырат экен. Демек минус А чекити жана А чекити камтылган экен. Ушул чекиттердин арасындагы аралыкты алат экенбиз. Бул учурда биз кесиндини алып атабыз. Аны биз кош барабарсыздык түрүндө жазганды билебиз. Демек x чекити минус A'дан чоң же барабар, кичине же барабар A'дан экен. Мына ушул шартты пайдаланып келе төмөнкүдөй барабарсыздыкты чыгаралы. 1 плюс x модул ичинде экен, көрдүңөрбү балдар? Кичине же барабар 0,3 болгондо жогорудагы кош барабарсыздыкты пайдаланып, барабарсыздыкты чыгарып көрөлү. Демек 1 плюс x бул 0,3түн минус 0,3төн чоң, ал эми плюс 0,3төн кичине же барабар экен. Кайталайм балдар. Барабарсыз чыгарып атканда жогорудагы кош барабарсыздыкты пайдаланалы. Демек 1 плюс x бул
минус 0,3'төн чоң же барабар, кичине же барабар 0,3'төн. Анда бул барабарсыздыкты чыгарыш үчүн чамалайын 1 плюс x'тан x алыш үчүн барабарсыздыктын бардыгын бирге кемитейин. Балдар, карап көрүлөчү. Плюс 1ден 1ди алсам x калат. Ал эми x чоң же барабар минус 1,3, кичине же барабар минус 0,7. Анда анын геометриялык сүрөттөлүшүн көрсөтүп көрөлү. Кичине же барабар болгон так эмес барабарсыздыкта чекит кирет минус 1,3 жана минус 0,7 камтылган экен. Ушул чекиттердин арасында жайланышат экен чыгарылышыбыз. Көрдүңөрбү балдар? Анда минус 1,3 жана минус 0,7-ни камтыган минус 1,3-төн 0,7ге чейинки аралык болот экен жобу. Көрдүңөрбү балдар? Эгерде x модул ичинде x aдан кичине же барабар болсо, a0 чоң болгон учурда биз a'нын терс жана оң маанисинин арасындагы кесиндини алат экенбиз. Анда келе дагы бир барабарсыздыкты чыгарып көрөлү. Модул ичинде x чоң же барабар a болсун. a 0дон чоң. Бул барабарсыздыкты 0 чекитинен aдан кичине эмес аралыкта жайланышкан x чекиттеринин бардык, башкача айтканда x чоң же барабар a, x кичине же барабар минус a шоолаларын чекиттерин канааттандырат экен. Мына көрдүңөрбү? A'нын модулу минус a жана плюс a болушу керек экен модул ичинен. Демек a камтылган экен. Көрдүңөрбү балдар? Чекитти киргиздим. X чоң же барабар a шоолалары жана x кичине же барабар минус a болгон учурда шоолаларын карайт экенбиз. Эгерде модул ичинде x чоң же барабар a болгондо, мына ушул эки аралыкты карайт экенбиз. Карап көрүлөчү балдар, эгерде мен анын аралыкты жаза турган болсом, минус a'ны камтыган минус чексизден минус a'га чейинки аралык биригүү, a'ны камтыган a'дан плюс чексизге чейинки аралыкты карайт экенбиз. Келе анда төмөнкүдө барабарсыздыкты карайын. x минус 2 модул ичинде чоң 1,1ден. Мына балдар, мен ушуну чыгарыш үчүн, демек мен силер менен шартты карайын. X минус 2 0дон чоң же барабар болгондо оң мааниге болот. Демек туюнтма плюс экен, x минус 2 чоң 1,1. Ал эми экинчиси x минус 2 туюнтмасы 0дон кичине болгон учурда x минус 2 минус болот экенде чоң 1,1ден. Келе ушул барабарсыздыктарды чыгарып көрөлү. Барабарсыздыктын оң жагына минус 2лерди алып өтсөм, карама каршы белгиси менен өтөт. Демек x чоң же барабар 2, ал эми экинчи барабарсыздыгыбыз x чоң 1,1 плюс 2. 1,1 2 кошсок, x чоң 3,1 болот экен. Келе ушуну барабарсыздыктын геометриялык сүрөттөлүшүн карап көрөлү. X чоң же барабар, так эмес барабарсыздык болгондуктан эки чекити камтылат. Плюс чексизге чейинки аралык экен. Ал эми x чоң 3,1. Демек 3,1 чекити кирбейт так барабарсыздык болгондуктан. Бирок чоң болгондуктан плюс чексизге чейинки аралык. Балдар, карап көрүлөчү. Эки жолу тиркелген экөөнүн биригүү аралыгын ала турган болсом, 3,1ден плюс чексизге чейинки аралыкты алам. Келе экинчи системаны чыгарып көрөбүз. X кичине минус 2 болгондо барабарсыздыктын эки жаанты минус 1ге көбөйтүп жиберем. Ал учурда барабарсыздыгыбыз карама каршы белгисине өтөт. Байкагыла балдар, x минус 2 кичине минус 1,1 болуп калды. Анда барабарсыздыктын минус 2ни алып өтсөм, минус 1,1 плюс 2 болуп калды. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушундай кылып чыгарып биз жыйынтыгын 0,9 деп алдым. Геометриялык сүрөттөлүшүн карай турган болсом, x кичине 2ден болгондо минус чексизге чейинки аралык, x кичине 0,9 болгондуктан минус чексизден 0,9га чейинки аралык болгондо алардын кесилиши минус чексизден 0,9га чейин. Анда экөөнүн биригүү учурун карап көрөлү. 3,1ден плюс чексизге чейинки аралык 0,9дан минус чексизге чейинки аралык болуп атат. Көрдүңөрбү балдар? Демек жыйынтыгында минус чексизден 0,9га чейинки аралык биригүү 3,1ден плюс чексизге чейинки аралык экен. Мына балдар, биз бүгүн силер менен сандын модулун, сандын белгисизи модулду камтыган теңдемени жана барабарсыздыктарды чыгарык. Келе балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Модул ичинде x a'га барабар болуш үчүн минус a жана a деген эле эки тамырга ээ болот экенбиз. a 0дон чоң болгон учурда. Ал эми x кичине же барабар a болгондо геометриялык сүрөттөлүшүн карап көрөлү. Демек кесиндүү жөнүндө сөз болот экен. Минус a жана a'ны камтыган минус a'дан a'га чейинки аралык экен. Ал эми кичине болгондо минус a'дан a'га чейинки аралык. Модул ичинде x чоң же барабар a болсо, минус a'ны камтыган минус чексизден минус a'га чейинки аралык, a'ны камтыган a'дан плюс чексизге чейинки аралык экен. Көрдүңөрбү? x 0дон чоң болгондо бул учурда минус чексизден a'га чейинки аралык, a'дан плюс чексизге чейинки аралыкты карайт экенбиз. Мына балдар, бүгүн биз силер менен сандын модулу менен белгисизи модулду камтыган теңдемелер жана барабарсыздыктарды чыгарганды үйрөндүк. Анда балдар, кийинки сабактан кездешкенге чейин саламатта калгыла.